толуктаганга кеч болуп калат экен да. Ошон үчүн бир колубузду көтөрүп бир Алладан дуа кылайык да. Пайгамбарыбыздын кадамына биздин кадамыбыз да түшүп калсын деп. Пайгамбарыбызды үмүт кылайык. Пайгамбарыбызга мухаббат кылайык байкел. Ушундай пайгамбарыбыз десе, ушундай мен өзүмө да жиним келет да. Пайгамбарыбыз десе ушундай түштө жоктомун дейчи. Жана айттым, Пакистандын президенти не деген адам ал? Сиз менен биз менен салыштырганда каяктагы адам ал? Самолеттен түшүп келгенде бутун чечип келди. Биз пайгамбардын шаарына кирип келгенде не кылып келдик дейт. Телевизде аял пайгамбарыбызга 5000 салават айта алдык бүгүн. Мен айта алган жокмун дейт. Пайгамбарыбыздын кабырын көргөндө ыйлаш керек эле. Пайгамбарыбызга мухаббат болуш керек эле. Неге ыйлабай атыр? Пайгамбарыбыздын мухаббаты жок болуп атат бизге. Пайгамбарыбыз сиз биз үчүн ыйлады дейт. Айттык аны Али Разлонхуда өлөрдө. Ушуну ал өзүм ыйладым Алиде. Пайгамбарыбыз ушу өлөйүн деп калган де. Нени сүйлөп атат десе. Пайгамбар сиз биз үчүн ыйлап кетти дейт. Я уммати, үммөттүн күнөөсүн кечир я Алла. Я Алла, үммөттүн күнөөсүн кечир я Алла. Биз кыл элекке чейин, кылганга чейин дагы сахабаларга бир жол мен бир туугандарым сагындым. Расулла, сен бир туугандарың биз эмеспи? Расулла, сен бир туугандарың биз эмеспи? Сиз кимди сагындыңыз? Силер мени көрүп иман келди. Бирок сиз менен биз айт. Пайгамбар сиз биз жарала электе мен туугандарымды сагындым деп айт. Кыяматта дос таштап кеткенде, ата-эне таштап кеткенде, бир тууган таштап кеткенде, бардыгы таштап кеткенде пайгамбарыбыз сиз менен бизди таштабайт. Таштабайт пайгамбарыбыз. Бардыгы ал күн оор күн болот дейт туугандар. Ал күн өтө кыял күн болот. Ал күнү бардык нерсе Аллах Таала бардыгын ушундай мызгытты. Ким силердин падышаңыз? Ал күнү ушундай кардуу күн болот. Алланын дозу Ибрахим алейхиссалам коркот, Муса алейхиссалам коркот. Бардыгы бири-биринен качып, жолобо, мага келбегенде деди. Бул кызым мен да, жолобо мага. Дегенде бардыгы качып атканда бардыгы оң жактан үн чыкты да. Бул ким дес. Пайгамбарыбыз тизелеп Алланын алдында отурган болот. Я Алла, ушуну кечир, я Алла, ушуну кечир мени. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын мухаббатын жүрөккө алып келбесек байкелер, бул шаар бизде Дубайда жүргөндөй эле болуп калабыз да. Дубайдан айырмасы жок болуп калат да байкелер. Мага кандай жан айтайын дегенде, президент чакырганда үйүнө барганда толкундан конфетке алганга колуң титирейт да. Конфетке колуң алганда титирейт. Неге Алланын үйүн Кабанын көргөндө биздин жүрөк титиребейт? Ал президент, бул падыша. Падышалардын падышасы. Бардык булайсы анын колунда. Аллах кааласа сизге өмүр берет. Аллах кааласа сизге өлүм берет. Аллах Таала кааласа сизди бактылуу кылат. Аллах Таала кааласа сизди бактысыз кылат. Бардык нерсе жер жүзүндөлөрдүн падышасы. Сизге бизге өмүр берген, сизге бизге бала берген, сизге бизге ата-эне берген, сизге бизге ден соолук берген. Алланын үйүндө Кабада туруп неге ыйлаган жокпун? Мен өзүм айттым. Неге ыйлабайбыз? Неге таасирленбейбиз байкелер? Президент чакыра турган болсо мына эркекче туруп бардыгыбыз таасирленебиз. Костюм кийип, тазаланып, неге Алланын үйүндө барганда жыттанып барбайбыз? Неге жашнакай кийинип, неге Алланын үйүндө барганда намаздын алдын, Алланын намазы, саждада Алла эң сүйкүмдүү адам дейт. Неге намаз 12:45 болсо, 12-де барып отурбайбыз? Президент бизди ак үйгө чакыра турган болсо, 12-де чакыра турган болсо, биз барат белек 11:50 деди. Кой, жол пробка болуп калбасын, минип калбасын. Неге биз кыжалат болбойбуз? Автобуско түшүп ар бир намазды кой берип койбойбуз. Ушунтун байкелер, колубуздан келишкенче алымдардан уккан нерселерибиздин баарын силерге жеткизгенге аракет кылдык. Сиздер да башкаларга жеткизиңиздер. Аллага көп дуа кылыңыздар. Мен бир дуам бар эле ушу. Аллах Таалага мен ушунчалык намаз окугам, таластагы мен тааныгандардын көбү билет. Ушундай ата-энелер айтып калды эле, бул баланын жанына кошулбасын. Ким менин жаныма кошула турган болсо, кимдин баласы ага коопсуздук бар эле да. Баласы мен менен кошулса милицияга түшөт, же бирдеме болот. Мектептердин баарын которгонбуз, мына отурган байкелердин баары тааныйт. Ушунчалык мектептерди жаратканбыз. Бул балалардын ата-энеси жок, бул ата-энеси ажырашып кеткен, тарбия көргөн бала деп бардыгы менин жаныма качып калган эле да. Бизди эмне оңдоду? Алланын жолунда дават оңдоду. Алланын жолунда даватта дуа кылды. Алла мен ушунча жыл иттик кылып
men ушунча жүрүп ата энеме кызмат кыла албайм. Allah sen meni keçir. Kança senin hükümdöründe sındırdın. Kança tündö sen uktay. Kança gündörüm sen kalabagan jakta, sen narazı olgon jakta, sen karın gelgen jakta, sen açuun gelgen jakta жүрдüm ya Allah. Bundan keyin men ушул нерсеге кайтпайм diye Allah. Sen keldim Kabaga Allah sen çakırdın Labbayk деген сөзү бул labbayk деген келдим Оштук өзбек бир туугандар да көп колдонот. Labbayk келдим. Allah men çakırdın geldim. Turam aldığında. Senin aldığında turam ya Allah. Uşuğa çeyin kança ittikler gitti. Kança kimdi uşaktadım ya Allah. Buna gel dedin ya Allah. Sen çakırbasan men kele albayt delem ya. Allah keçir meni ya Allah. Sen keçirimdisin ya Allah. Bir padışa ene kanday meyrimdi var. Baldarыбыз azı. Ata bolgondan keyin aksakalдар ata bolgondan keyin balanın kadırın bilet ekesin. Ага чейин атанын мээримин билбейт экен. Накы комнатада жатып, балаң ооруп аткан болсо, аттиң ай ушунун ордуна мен оорузам дейсиң. Ушунун ордуна мен оорузам дейсиң. Эми эне кандай мээримде болот экен? Салам. Эсене батпурикеде. Эне кандай мээримде? Баласы ооруп кала турган болсо кандай кыйналат? Бир падыша болгон экен, зулум болгон экен да. Зулум падыша адамдарды көбүрөөк өлтүрө бергенде апасы айткан экен да. Балам, өзүмчү бул нерсе өзү мусулман экен. Бул нерсе аягы чакак менен бүтөт. Алланы наразы кыласың десе, апа деген. Эгер сизге ушундай мүмкүнчүлүк берилген болсо, тозокко же бейишке мени сала турган болсоңуз, каяка салат элесиз мени? Албетте балам, сени мен тозоктон сактап бейишке салмак. Апа, Allah sizden 70 есе мээримдүү. Allah sizden 70 есе мээримдүү. Allah meni geçiret. Ошондуктан Алланын алдына барганда кечирим сурайык. Кыскасы ошентип Алла жолуна чыктык, акырын оңолуш менен ошондо бир тоо кылдым. Алла кечир мени. Ушундай Алланын алдына ушул тоо жагат да, көз жаш жагып. Алла кечир мени. Алла мен канча зулум кылдым, канча ата энемди укпадым, канча ата энемди какшаттым, канча сенин өкүмдөрүң сынды, канча деген күндөрүм намазсыз өтүп кетти. Алла, Аллага шүгүр сен да ама өмүр бердиң. Ошо менен өтүп кетсе кандай болот эле? Дин жетпей өтүп кетсе кандай болот эле акыбал? Алла кечир мени. Allah budan keyin bul nerse kıldı. Dua bu ibadatların çuçuğu deyip de. Bardıq Kırgızstan üçün dua kılayık, Talas üçün dua kılayık özgöçü. Bardıq uçtu Talas'ta köp meçitler, жаңы meçitler salınsın, жаңы medreseler salınsın. Baylarımızga Allah Taala bereşenlikte versin. Bolbosa akol çatakta oturun. Bardıq dua kılayık. Oşunda bir dua kılgan dedim. Allah sen eğer men duamды kabul bolgondu bilgisi. Allah men sen uşul nersedен surayım. Kança Kırgızstanda davat menetinde alımlar жүргөн болсо, kança Kırgızstanda sabak берип аткан болсо, ошолорду мен менен жакшы мамиледе кыл, мен сенден ушуну сурайм. Аллага шүгүр ушул күндө Аллах Таалана көрүп турат турганда Кыргызстанда канча алым болгон болсо, Максат Дамылдын жанында кызматта жүрдүк. Чоğa Гажынын жанында кызматта жүрдүк. Абдрахим Дамылда, кыскасы Кыргызстанда канча дамылда болсо, ошолордун баасы менен жакшы мамиледе эмес, өтө жакшы мамиледе. Бир тууган эне бол. Бул мен Алладан сурап алган дуам. Allah kıyamatga çeyim maga kança sen Allah alımın çıkap turgan bolso, ошолорду men kızmat kıldır ya Allah. Ошолордун ботинкасын кийгизип турган, ошолордун жанына kıl ya. Sen Peygamber ayткан alımдар менин мурас колдорум. Alımдарга этияттуулук боюнча акыбал кыйын. Şunun için biz bardığımız bir dua kılayık ya Allah tuğanlar. Biz dua kılıp bir Kırgızstan'ın bardığına Allah din versin, nematımızda al koy bolsun. Davat menetinde kichine sınoolor berip otur. Davat menetinde kança banditlerdi öz gözüm menen gördüm. Başkezerlerdi gördüm. Atıp çıtagan adamlardı gördüm. Kravожадныйларды, kança banditlerin janында kıymıldap жүргөндөр, atıp salgan adamlar azыр каттуу сүйлөй албай kaldı. Davatты men каттуу сүйлөй албай kaldı. Атасын канжалатып ургандарды көргөм. Атасын канча картайганда атасын уруп койгондорду көргөм. Даваттын менесине келип атасынын бутунан өпүп ата keçir meni ya Allah keç. Apaların, karıyalar үйüne taştap koygonlardı görgönbüz. Kança degen biznesmenlerdi afris bolup bir-birini aldap ketkenlerdi görgönbüz. Kança ateist bolup ketkenlerdi görgönbüz. Davattın menetini toğanlar. Davat menetini Allah Taala bizden al koy bolsun. Bu nematты al koy bolsun. Бардыгыбыз ошого да дуа кылайык. Баткенде кичине ызычы болуп атат, ошакка да дуа кылайык. Аба азчта алым келип калды, кичине дуа кылып койгошу мен үмметтеге. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah, la şerike lahu, lehul mulku ve hamdu yuhyi ve yumiitu ve la yamutu illa bihi ve ghayruhu Allahu kulli şeyin qadir. Ya Allah özün körüp turasың, özün bilip turasың, özün sezip turasың. Ya Allah özün meyrimdül, özün meyrimdüsün.
Ya Allah özün muhtaç, hiç kimde muhtaç kıl. Ya Allah sen muhtaç kıla turgan bolsang, ya Allah özüңe gana muhtaç kıl. Ya Allah tizeleriz bugüp namaz okuy turgan bolsok, jaldıray turgan bolsok özüңdün алдында gana jaldırat ya Allah. Ya Allah sen kayсы жерден sen ыйык десең, кайсы жерден sen разы болсуң, ya Allah bizди ошол жерге bizди алып бар. Ошонун арасында биздин ата-энебизди унутпай ya Allah. Ya Allah жалбарып суранабыз, ошонун арасында биздин ата-энебизди унутпай ya Allah. Biz ata-энебизге дават бере албайбыз ya Allah. Biz ata-энебизге айта албайбыз ya Allah. Sen ошолорго киде. Ya Allah өзүңдүн үйүң сен разы болгон ya Allah. Пайгамбардын нурлуу болгон шаарында биздин ата-энебизди келгенге насип эт ya Allah. Ya Allah Kırgızistan'da özün sakta ya Allah. Davat meretini sakta ya Allah. Ya Allah kariyalar iyi cavul seni ya Allah. Hiç kim özün ata-enesi kariya önüne tuta koymasın ya Allah. Hiç kim özün balların yetimleri önüne tuta koymasın ya Allah. Ya Allah ошолордун arasında биздин ата-энебизди унутпай ya Allah. Sen değişenin tamamda degesin ya Allah. Ya Allah kimdin ата-энеси namaz okuy elek bolsa ya Allah. Kim түшүнө элек bolsa ошолорго өзүң түшүндүр ya Allah. Biz düşündür albayız ya Allah. Ya Allah bizden yürekler korku oturgan bolsa özünden gana korkut ya Allah. Ya Allah bizge rızkımızды ken kıl ya Allah. Rızkıga alasıp kovalap ketip seni unutup koygonlardan bizden kılma ya Allah. Ya Allah rızkını kovalap ketip seni unutup koygonlardan kılma ya Allah. Sen uşu şarı beni özün kasam içkensin ya Allah. Sen uşu şarda sen dualarda kabul olup degesin ya Allah. Ya Allah sen uşul uyda sen gelsen sen uşu berekeli şarda gelsin ya Allah. Özüңdүн berekeli şarı menen bizdin musulman bir tuğanların barına hidayet ver ya Allah. Ya Allah adaş yürgөндөр bolsa ya Allah özüң tuura jolго alып kel ya Allah. Ya Allah şu din menetinde karşı çıkıp atkandar bolsa ошолорду özüңдү жолуна alып kel ya Allah. Eger karşı çıkıp atırgan bolsa ya Allah jolunda hidayet жок bolsa ошолорду жок kıl ya Allah. Ya Allah bizdi hiç kimge zar kılma. Hiç kimge korkulma ya Allah. Bizdin paygambarыбыздын татыктуу ümmöttөрү kıl ya Allah. Ya Allah taala sen özüň Kur'an'ın manisinde aytkan sen eң жакшы ümmöt болуп чыгарылган жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырасыңар дегенсиң ya Allah. Ya Allah bizdi кайдыгер ümmöттөрдөн кылба ya Allah. Ya Allah bizdi жалкоо ümmöттөрдөн кылба ya Allah. Ya Allah ümmöттүн кайгысын көргөндө бизди уктабай тургандардан кыл ya Allah. Kim namaz окуй жүргөндөрдү көргөндө бизди переживать этип уктабай алып тургандардан кыл ya Allah. Апабыз намаз окуй турганын көргөндө ya Allah биз сенин алдында ыйлап чалып жүрөгүбүз тилим кала тургандардан кыл ya Allah. Ya Allah senden biz suranabız ya Allah. Бүткүл musulmanlardı sakta ya Allah. Ya Allah бүткүл musulmanlardan başın biriktir ya Allah. Бүткүl musulmanlardan barın cemaatga bölbö ya Allah. Ya Allah бүткүl musulmanlardı birbirine muşturma ya Allah. Ya Allah бүткүl musulmanlardan barın biriştirme ya Allah. Ya Allah бүткүл musulmanlardan barın seni taarımagan, seni karın gelgen ya Allah. Seni tanımaganlarga bisti korkulma ya Allah. Ya Allah seni tanımaganlar, seni dinine karşı çıkanlardı. Peygamberimizni dinine karşı çıkanlardı. Peygamberimizni şıldыңdap sötkö tatkanlardı. Peygamberimizin adına jala japkanlardын baatına özüň hidayat ber ya Allah. Ya Allah eger alar hidayat jolunda jok bolsa ya Allah ошолорду özüň тазала, özüň жок kıl ya Allah. Ya Allah senden soran musulmanlardын başын biriktirçi ya Allah. Ошонун арасында талас элинде бардык musulmanlardı ya Allah. Ya Allah uşu жерге келбей калган бирөө да болбосунчу ya Allah. Ya Allah даватка чыкпай калган бирөө да болбосунчу ya Allah. Ya Allah seni tanыбай, сенин өкүмүң жок өлүп кеткендерден бирөө да калбай калбасынчу ya Allah. Ya Allah bizdi geçir Rabbana atina fid dunya hasanatan ve ahirete hasanatan ve qina azabannar.